Чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет кылган кыргыз жараны кармалды. Бул туурасында мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Маалыматка караганда 11-октябрда Байымбак бекетинен чек ара кызматкерлери мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет кылган кыргызстандын жаранын кармашкан. 34 жаштагы кыргызстандын жараны Өзбекстанга чыгып кетүүгө аракет жасаган. Документтерди текшерүү маалында ал Өзбекстандын жаранына таандык болгон документтерди көрсөткөн. Тиешелүү документтер чогултулган соң кармалган жаран УКМКнын аймактык бөлүмүнүн кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Кара-Балта шаарындагы медициналык мекемеден белгисиз адамдар УЗИ аппаратын уурдап кетишти. Маалым болгондой 12-октябрга караган түнү Жайыл райондук бириктирилген ооруканасынын аймагында жайгашкан хоспистин стационардык бөлүмүнөн белгисиз адамдар УЗИ аппаратты чыгарып кетишкен. $2000 бааланган аппарат өтө оор абалдагы бейтаптарды, ошондой эле карылар үйүндөгү жалгыз бой адамдарды медициналык текшерүүдөн өткөрүүдө пайдаланылган. Уурдоо учурунда медициналык мекемеде кызматкерлер жана дарыланып жаткан бейтаптар болгон. Учурда окуя болгон жерде укук коргоо органдарынын кызматкерлери иш алып барууда. Японияда тайфундан кеминде 18 адам каза тапты. Соңку маалыматтарга караганда, Японияда катуу тайфунда кеминде 18 адамдын өмүрү кыйылган, дагы 13 адамдын дайыны жок. Жаракат алгандардын саны 150-гө чамалады. Өлкөнүн коргонуу күчтөрү суу айрыкча көп каптаган Нагано префектурасында адамдарды куткаруу менен алек болууда. Кечээ түнү Нагибис тайфунунан улам темир жана автомобилдик жол, аба каттамы, электр энергиясы менен жабдуу иштери үзгүлтүүгө учурап, айрым жерлерди суу каптаган. Борбор шаар Токиодо бир аз бактарактар кулаган, башка эч нерсе кыйраган эмес. Убактылуу жабылган 2 аба майдан жарым-жартылай иштей баштады. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча иш каралат. Бул боюнча алгачкы отурум 11-октябрга белгиленген, бирок айыпталуучулардын бири мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаев сотко келүүдөн баш тарткандыгы үчүн отурум бүгүнкүгө жылдырылган. Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча Атамбаевдин сырткары мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева, Улуттук гематология борборунун мурдагы башчысы Абдулхалим Раимжанов жана жазаткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качканалиевке айып тагылууда. 2019-жылдын башынан бери 4694 жол кырсыгы катталды. Бул туурасында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Нур Сатыбалдиев билдирди. Анын айтуусунда катталган жол кырсыктардан 529 адам каза тапкан, мындан тышкары 7265 адам жабыркаган. Жаш балдардын катышуусунда 1210 жол кырсыгы катталган, андан 68 бала каза тапкан. Ошондой эле 1464 бала ар кандай жаракаттарды алышкан.